Саламатсыңарбы балдар? 4-чү чейректеги 1-чи сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбыздын темасы ата тооч. Бүгүнкү сабакта силер ата тоочту сөз түркүмү катары өзүмөздүн билип, аны башка сөз түркүмдөрүнөн айырмалап, сүйлөм ичинде аткарган синтаксистик кызматын аныктайсыңар. Балдар, заттын атын же алардын белгилерин атабай туруп, өтө жалпылап көрсөтүүчү сөз түркүмү ата тооч деп аталат. Ата тоочтор сүйлөм ичинде ээлик, баяндооштук, аныктооштук, толуктооштук, бышыктооштук милдетти аткарат. Биз айтып атабыз балдар. Ата тоочтор заттын атын же болбосо анын белгилерин жалпылап гана көрсөтөт деп. Буга мисал карап көрөбүз балдар. Чогулушка окуучулардын бардыгы катышты. Бул сүйлөмдөгү бардыгы деген сөз окуучулардын санын так көргөзбөй, жалпылап гана көрсөтүп жатат. Кийинки сүйлөмдү карагыла балдар. Сен кандай китептерди сатып алдың? Бул жерде сен деген сөз сүйлөп жаткан кишинин ким экендигин так көргөзгөн жок. Жалпылап гана айтып жатат. Сүйлөп жаткан адам жөнүндө жалпы гана маалымат берип жатат. Ал эми кандай деген сөз китептердин сапатын жалпылап гана көрсөтүп жатат. Китептердин белгисин кандай экенин так көрсөтө алган жок. Ошон үчүн булар ат атооч болуп эсептелет экен. Демек, мен, сен, ал, биз, силер, бул, тигил, ким, эмне, эч ким, эч нерсе, баары, бүткүл, ар ким жана башка ушул сыяктуу сөздөр ата тооч болуп эсептелет экен. Балдар, ата тооч башка сөз түркүмдөрүнөн айырмаланат. Алар мүчөлөрдүн жардамы менен башка сөз түркүмдөрүнөн жасалбайт. Айрым ата тоочтор жактама, шилтеме ата тоочтор жөндөлгөндө оңгулары өзгөрүп кетет. Ата тоочтун конкреттүү мааниси алдыдагы айтылган сүйлөмдөрдөн гана белгилүү болот. Байланыштуу кебисиз айтылган жеке ата тоочтор эч кандай так мааниге ээ болбойт. Мисалы карагыла балдар. Айша мыкты окуучу. Ал бардык сабактарына эң жакшы даярданат. Анын тартиби да үлгүлүү. Бул сүйлөмдөрдөгү ал, анын деген сөздөр Айша жөнүндө сөз болуп жатканын биз алдыдагы сүйлөмдөн гана билет экенбиз. Дагы бир айта кетчү нерсе, ата тооч башка сөз түркүмдөрүнүн лексикалык маанисинин жалпылыгы уюштурган атайын мүчөсүнүн жоктугу менен айырмаланат. Эми балдар, силерге жаңы тема түшүнүктүү болгон болсо, көнүгүү аткарып көрөбүз. Төмөндөгү жазылган сүйлөмдөрдү дептерлериңерге жазасыңар. Алардагы ата тоочторду таап, сүйлөм ичинде аткарган синтаксистик кызматын аныктайсыңар. Баарыңарга 3 мүнөт убакыт. Аткарып бүткөн болсоңор, мен силерге туура вариантты көргөзөйүн. Эгерде
Силер ушундай аткарган болсоңор, демек туура аткаргансыңар. Биринчи сүйлөмдө мен, экинчи сүйлөмдө биз, үчүнчү сүйлөмдө менин, төртүнчү сүйлөмдө силерге сөздөрү ата-тооштук милдетти аткарып жатат. Бул жерде алардын синтаксистик кызматтары жазылган. Буларга карап, өзүңөрдүн жоопторуңарды салыштырасыңар. Балдар, силерге дагы бир эскерте кетчү нерсе. Кээ бир учурларда менимче, мында, ошончо, ушунча, өзүнчө, ошончолук, канча, ошол себептүү, ошон үчүн деген сыяктуу сөздөргө морфологиялык талдоо жүргүзгөн мезгилде биз көп учурда аларды кайсы милдетти аткарып жаткандыгын билүүгө кыйналабыз. Бул үчүн биз төмөндөгү эрежелерге көңүл бурсак. Эгерде ушул сөздөр кайда, кандайча, канчалык, канча деген суроолорго жооп берип, кыймыл аракеттин кырдаалын билдирсе, анда алар тактооштук милдетти аткарат. Эгерде ушул сөздөр айрым мүчөлөрдүн жардамы менен жасалып, үчүн, себеби деген сөздөр кошулуп айтылышы, же болбосо этип деген сөздүн жанаша айтылышы аркылуу берилсе, анда алар байламталык милдетти аткарып калат. Эгерде ушул эле сөздөр сүйлөмдө кимде деген суроого жооп берген учурда, алар ата-тооштук милдетти аткарат экен. Муну балдар унутпайбыз. Демек биз силер менен буларга мисал келтирип көрсөк. Карагыла балдар. Экрандан сүйлөмдөрдү көрүп турасыңар. Биринчи сүйлөм. Өзүбүздүн да мыкты окусак деген максатыбыз бар. Бул жерде өзүбүздүн деген сөз кимдин деген суроого жооп берип, сүйлөмдө ата-тооштук милдетти аткарып жатат. Ушул эле сөз кийинки сүйлөмдө, карагыла балдар, бул ишти өзүбүзчө сүйлөшөбүз. Ушул эле сөз кандай деген суроого жооп берип, кыймыл аракеттин кырдаалын билдирип жатат. Ошон үчүн бул жерде ал тактооч болуп калды. Кийинки сүйлөмдү карагыла балдар. Менин тилегим орундалды. Бул жерде менин сөзү кимдин деген суроого жооп берип, ата-тооштук милдетти аткарса, кийинки сүйлөмдү карап көргүлө балдар. Менимче алар бүгүн айылга жардам бериши керек. Бул жерде ушул эле менимче сөзү кандай, кандайча деген суроого жооп берүү менен кыймыл аракеттин кырдаалын билдирип, тактооштук милдетти аткарып калып жатат. Кийинки сүйлөм балдар. Асыл иш чарага абдан жакшы катышты. Ошон үчүн диплом менен сыйланды. Бул жерде балдар, бая айтып өткөнүбүздөй, үчүн деген сөздүн жанаша айтылышы менен жасалгандыгы үчүн бул жерде ошон үчүн деген сөз байламда болуп, байламталык кызматты, байламталык милдетти аткарып жатат. Демек, силерге баары түшүнүктүү болгон болсо, сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Үй тапшырмасы 364 көнүгүү. Сүйлөмдөрдү окуп чыгасыңар. Алардагы ата-тоошторду таап, синтаксистик кызматын аныктайсыңар. Сабакка жакшы катышкандыгыңар үчүн баарыңарды мындай кооз гүлдөрдү белек кылам. Ne oldu?